Саламатсыздарбы, күнгө жума Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 11:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 15 апрелде чек ара маселеси боюнча өкмөттүк комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалымат бөлүмү билдирди. Анда кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жыйынтыгы боюнча үстүбүздөгү жылдын 25 мартында Ташкент шаарында кол коюлган протокол талкууга алынды. Камчыбек Ташиев белгилегендей, протоколдо көрсөтүлгөн бардык чечимдер эки өлкөнүн мамлекеттик кызыкчылыктарын эске алуу менен чечилген. Амур облусунун Белогорск шаарында түндө белгисиз адамдар 2 унааны өрттөп жиберишкен. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсык тууралуу билдирүү 13 апрелде жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 3:23 чамасында түшкөн. Окуя болгон жерге 9 өрт өчүрүүчү жана 2 техника жөнөтүлгөн. Өрт өчүрүүчүлөр өрттүн жакынкы имаратка жайылышына жол бербөөгө аракет кылышкан. Өрттүн болжолдуу себеби атайлап өрттөө. Амур облусунун прокуратурасы 2 унаа тең Белогорск шаардык кеңешинин депутаттарына таандык экендигин билдирди. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 167 беренесинин 2 бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголгон учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарында 3 айдын ичинде 785 кылмыштар жана жоруктар аныкталды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, милициянын кайгыл кызматында биринчи чейректе жыйынтыктоо боюнча кеңешме болуп өттү. Ага аталган башкармалыктын башчысы Алмазбек Исаков жана полктун командири Канат Жумаев, ошондой эле башка бөлүм башчылар, рота командирлери катышты. Кеңешмеде кайгыл кызматкерлери тарабынан 3 айдын ичинде 785 кылмыштар жана жоруктар аныкталып, райондук милиция бөлүмүнө жеткирилгени белгилүү болду. Ал эми катталган жол кырсыктары боюнча Бишкек шаарынын аймагында 3 айдын ичинде 614 жол кырсыгы катталып, 780 жаран жабыркап, 14 жаран каза болгон. Жалпысынан жол кырсыгынан өткөн жылдын 3 айына салыштырмалуу жаракат алгандардын саны 3 адамга, ал эми каза болгондордун саны 11 жаранга азайгандыгы байкалган деп жазылат билдирүүдө. Депутат Дастан Бекешев 9 октябрдагы башаламандык боюнча Ички иштер министрлигине суракка чакырылганын билдирген эле. Анын айтымында укук коргоо органдары 2, 5, 6 октябрдагы жана 9 октябрдагы башаламандыктар боюнча кылмыш ишин карап жатышат. Бүгүн 9 октябрдагы окуялар боюнча суракка бардым. 5, 6 октябрь күндөрдөгү окуялар боюнча да чакырабыз дешти. Ачыгын айтканда, менде күбө таап алышканына жылмайдым. Мен эч нерсе көргөн эмесмин да, керек болсо күлүп да жибердим, деди эл өкүлү. Анын айтымында, ошол күнү аянтка барган бир катар саясатчылар суракка чакырылат. Бүгүн Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу Аскер Жаныбаев президент Садыр Жапаровго былтыркы айткан сөздөрүн эске салды. Ал: урматтуу Садыр Нургажоевич, былтыр менде бул ооруга каршы рецепт бар деп жаздыңыз эле. Ошол рецепт менен дары чыгартып баштабайсызбы? Былтыр президентке кайрылуу жасап жаткан болсоңуз, быйыл бардык мүмкүнчүлүктөр колуңузда турат го деп жазган. Ага президент Садыр Жапаров ошол рецепт иштеп жатат деп жооп берген. Бишкек шаарынын 3-Кичи районунда табылган 2 жаштагы бөбөк энесине өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти. Маалыматка караганда, 13 апрелде бөбөктүн апасы 2019 жылы туулган уулунун документтерин алып барып, алар 3-Кичи районунда жашаган туугандарыныкына келишкенин, ал жактан чыккан соң кызы өзүн начар сезгенинен улам уулун отургузуп коюп, кызы менен басып кеткенин айткан. Кийин районду жакшы билбегендиктен адашып кетишкен. Келин Москва районунда жашаарын билдирген. Москва районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыгы үй бүлө чындыгында айтылган районунун аймагында жашаарын, жашоо шарттары канааттандырарлык экендигин тастыктаган документтерди тапшырган. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек бүгүнкү аялдарга карата зомбулукка каршы митингдеги окуя тууралуу комментарий берди. Анын айтымында, тынчтык митингдерди өткөрүүгө ар бир кыргызстандыктын укугу бар. Айзада Канатбековага байланыштуу кырдаал мурдатан эле көзөмөлгө алынышы керек болчу. Президент Садыр Жапаров буга чейин тарыхта кыргыз эли кыздарды, аялдарды жана энелерди өзгөчө сыйлап келгенин белгилеген. Мындай учурлар биздин үрп-адаттарыбызды, коомдун салттуу баалуулуктарын жокко чыгарат. Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукка жол берилбеши керек деп баса белгиледи Галина Байтерек. Ал бүгүнкү зомбулукка каршы тынч митингде чагымчыл топтун катышуучуларын эски аянтка түртүп, аялдарды коркутуп үркүтүп, мазактаган учурга жол берилбеши керек эле деп эсептейт.
Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өкүлү, Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюму тутумунун туруктуу координаторунун милдетин аткаруучусу Луис Чемберлен менен жолукту. Бизде ишке ашырууга муктаж болгон көптөгөн биргелешкен долбоорлор бар. Мындан тышкары, жакын арада ыктымал болгон коронавирус пандемиясынын 3-чү толкунуна даярдык жаатындагы өкмөттү колдоого алуу боюнча долбоорлор каралат. Биз Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюму тутумунун бардык институттарына туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүгө, өбөлгө түзүүчү өлкө аймагындагы маанилүү жана зарыл долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтүүсү үчүн ыраазычылык билдиребиз, деди Артем Новиков. Бишкек-Нарын Торугарт унаа жолунун 90-чакырымында Lexus 470 унаасынын айдоочусу автопатруль радар аппараттык программалык комплексин тебелеп качып кеткен. Бул тууралуу ЖККБнын маалымат кызматы кабарлады. Окуя 15 апрель күнү саат 15:30 чамасында Кемин районунун Бобек айылында болгон. Айдоочу эзи суу электе ЖККБнын кызматкерлери тарабынан кармалды. Унаа айып короого киргизилип, тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды деп айтылат маалыматта. Көчмө автопатруль радар аппараттык программалык комплексинин наркы 2,324,477 сомду түзөөрү белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекиткейчи сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.